Салам достор, бизге көптөгөн суроолор түшүп атат. Бүгүн ошолордун бирин окуп берейин дагы жана ошол суроодон чыккан видео тартмакчыбыз. Сейле же саламатсызбы? Менин атым Айка, мен күндөн күнгө чөгүп эле баратам деген экен. Мени жаман ойлор курчап, караңгы эле каптап калгандай. Кудайга шүгүр 2 балам бар. Эртең менен эрте туруп жакшы ойлорду ойлогонго аракет кылам дейт. Бирок кайра эле жаман ойлор курчап алат. Анан да тамак ашты акыркы күндөрү көп жей баштадым. Мындайча айтканда мен башаламан эле болуп жатат. Эмне кылсам болот, эже жардам бериңизчи деген ушундай жүрөгү өйгөн суроосун жөнөтүптүр. Буга жооп берерден мурун бул каяктан алынган маалымат экенин айта кетейин. Бизде эң сонун НЛП боюнча тренер бар. НЛП кандайча чечмеленет? Бул нейролингвистикалык программалаштыруу, башкача айтканда мээни программалоо. Ошол жааттагы Алуника Добровольская деген тренердин бир видеосун көрүп атып, аябай сонун маалыматтарды алдым өзүм, анан сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Мага абдан жакты. Ал видеодо бизди эмнелер алсыратат дейт. Бүгүнкү күндө ушу Айканы кейиткен нерсе, ал айтып атпайбы, күндөн күнгө эле мындай алсырап, жаман болуп баратам, жаман ойлор каптап атат депчи. Анда угуп көрүңүз, балким ушул тизмеден сиз өзүңүздүн сурооңузга жооп табасыз. Биринчиден, бизди алсыраткан нерсе бул биздин кылгыбыз. Качан биз өзүбүз кылгыбыз келбеген нерселерди кылганда алсырайт экенбиз. Башкача айтканда, өзгөчө бул кандай адамдарга тиешелүү? Эгер ойлоно турган болсок, жок деп айтканды билбеген, же болбосо таарынып калат, койчу эмне дейт, эми кылып берип коеюн деп айла жоктон кылган нерселер чындыгында бизди алсыратат. Ошондуктан чакырат элем, кылгыңыз келбесе ачык эле жок, кечирип кой, мен бул нерсе менин колуман келбейт, же болбосо бул нерсеге менин жөндөмүм жок, мага жакпайт, бул мага ыңгайсыз деп баш тартканды үйрөнгөнүбүз жакшы. Андан кийин көп убактыбызды ушунчалык туура эмес чөйрөдө короткондо дагы биз алсырайт экенбиз. Мисалы, агрессивдүү адамдардын арасында же дайыма эле налып, напчып, жашоого нааразы болуп, айтор саясатты эле сүйлөп, кечке кыскасы бул дүйнөдө менден башка баары күнөөлүү, жана менин туура эмес кылып аткан иштерим баарына мен күнөөлүү эмесмин, башкалар күнөөлүү деген адамдардын чөйрөсүндө көп болуп атсаңыз, сиз канчалык деңгээлде жок, бул адам мага таасир бербейт дегениңиз менен аң сезимдин деңгээлинде сиз баары бир таасирленесиз. Мисалы, мен өзүмө муну байкаганымда, качан саясат жөнүндө сүйлөшкөндө мен ушунчалык, мен Кыргызстандын өзгөчө бир учурларын айтканда менде көңүл чөгүү байкалчу да, ушунчалык үмүтүм үзүлө түшчү. Эмнеге ушундайбыз, эмнеге биздин өлкө? Азыр мен көбүрөөк бул темада сүйлөшпөгөнгө жана ушул жөнүндө сөз болуп атса, ал чөйрөдөн тезирээк чыгып кеткенге аракет кылам. Анткени мен билем, бул нерсе менен биз эч нерсени өзгөртө албастыгыбызды. Ошондуктан текшерип көрүңүз, сиз кандай чөйрөдө аралашып жатасыз. Көбүрөөк позитивдүү адамдар менен аралашыңыз. Көбүрөөк өсүп өнүгүп аткан адамдар менен, көбүрөөк терең ой жүгүрткөн адамдар менен сүйлөшүп, терең темаларда барлашканда кадимкидей сизде мотивация көтөрүлөт. Сизде жашоого карата кызыгуу пайда болгон адамдар, кызыгууну пайда кылган адамдардын арасына умтулсаңыз, сөзсүз түрдө сизде жаман ойлор өзүнөн өзү эле кетип калганын байкабай каласыз. Башкача айтканда, уулуу зонадан, токсичный деп коет да, ошондой аймактан өзүңүздү ошол чордондон алып чыгып кетиңиз. Алар кетпесе дагы сиз өзүңүздү өзүңүз алып чыгып кетүүгө жөнөмдүсүз. Андан ары бизди алсыраткан нерсе бул ичибизде өзүбүздү өзүбүз сындоо, урушуу, жеп жемелөө, кемирүү да. Кандай немесиң, деги башың иштейби, сенин колуңан келмек беле, сен унчукпай эле отура берчи, кебетең кантет, мен санай берсем түгөнбөйт болуш керек. Ушул нерсе менен качан биз өзүбүздү кемире беребиз, анан бул нерсе бизди ушундай алсыратат. Анткени адамдын ички табияты көтөрмөлөөгө муктаж. Адамдын жан дүйнөсү шыктандырууга муктаж. Бирок биз эгер өзүбүздү уруша берсек, өзүбүздү жаман көрө берсек, өзүбүздү тилдей берсек, анда бул бизди болуп көрбөгөндөй укмуш алсыратат да. Бирок сизде бир тандоо бар. Адам баласынын ичинде дайыма эки үн. Бирөө бизге күч берген үн, а бирөө биздин күчүбүздү соруп турган үн да. А бирок чыгуу жолу, же болбосо эң жакшысы, сизде тандоо бар. Сизди алсыраткан үндү тандасаңыз болот, угууну. Же болбосо сизге күч берген үндү угам мен бүгүнкү күндөн баштап. Мени алсыраткан үн, сен ары тура тур, сен сүйлөгөнгө акың жок.
бүгүнтөн баштап мээга күч берген үн менен достошом деген чечим чыгаруу дагы деле бул сиздин колуңузда. Ошондуктан мен Айкага айтат элем, сизди алсыратып аткан нерсе демек ичиңиздеги сиз көбүрөөк негативдүү үнгө кулак салып атышыңыз толук мүмкүн. Андан ары бул нерсе мага аябай жакты да. Бизде мындай бир өзгөчө айымдарга тиешелүү нерсе деп айткым келет. Мен балдарым үчүн өзүмдүн каалоолоруман, мен үй бүлөм үчүн өзүмдүн максаттарыман баш тарттым деген айымдарды көп кездештирем. Анан менде да суроо туулчу да, эмнеге үй бүлө менен каалоо максатыңды чогуу алып кеткенге эмнеге болбосун деген суроо туулчу. Анан бул видеону көргөндө мен аябай бекем ынанып калдым. Чогуу алып кеткенге болбойт. Башкача айтканда, үй бүлөбүз, биздин байлыгыбыз, биздин карьераларыбыз бул биздин сырткы ресурстарыбыз экен да. Эгер биз сырткы ресурстарыбызга пайдубалыбызды куруп алсак, бир күнү байлык колдон учуп кетет. Балдарыбыз чоңоюп бөлүнүп кетет. Бир күнү машинебиз талкаланып калышы мүмкүн. Анан бизде эгер ички ресурс жок болсо, сырткы ресурстар жок болуп калганда, биз башкача айтканда кур жалак калабыз. Ошондуктан көптөгөн жашап калган айымдар балдары чоңоюп буядан учуп кеткенде өздөрүн керексиз сезип, өздөрүнүн жашоосу токтоп калгандай, маани маңызсыз сезип калгандын себеби дал ушунда. Анткени алардын өзүнүн жеке ички ресурстары, башкача айтканда, өзүнүн жеке максаттары, жашоосунда жеке бир видение деп коет да, мындай 10 жылдан кийин мен өзүмдү каякта көрөм, 20 жылдан кийин мен кайсы жерде болом, эмне менен алек болом, коомго кандай пайда алып келем, мен кайсыл учурда эмне кылсам болот деген өзүнүн ички бир байлыктары, ички баалуулуктары, бир максаттары жок болгондуктан бул нерсе бизди алсыратат. Ошондуктан бирөө үчүн өзүңүздүн ички байлыктарыңыздан баш тартуунун кереги жок. Сизде күч бар, сизде потенциал бар. Балдарыңыз менен кошо, үй бүлөңүз менен кошо өзүңүздүн ички ресурстарыңызды да толук алып кеткенге. Керек болсо мен айтат элем, ички ресурсу толтура аял балдарын мыкты тарбиялайт. Ички байлыгы, баалуулуктары бар күйөөсү менен мамилеси мыкты болот. Мисалы мен жеке жашоомдо мен үй бүлөм үчүн эч качан өзүмдүн баалуулуктарыман баш тартпайм, өзүмдүн максаттарыман баш тартпайм. Албетте, үй бүлө биринчи орунда турат, бирок экөөнү тең алып кеткенге толук мүмкүн. Андан ары эң кызыгы өзгөчө бул абдан эмгекчил, перфекционист деп коет, же болбосо өзүн ушунчалык мажбурлаганды жакшы көргөн адамдардын бир кемчилиги эс алганды билбейбиз. Жана кичине эле эч нерсе кылбай отуруп калсак же бир күн жатып калсак өзүбүздү урушуп баштайбыз. Кандай уятың жок немесиң, ушинтип эле жата бересиң, жеп аткан наныңды актабайсыңбы, турбайсыңбы, кыймылдабайсыңбы деген нерсе бул дагы зыян экен. Анткени биз кээде өзүбүзгө таптакыр эс алуу мүмкүнчүлүгүн, эч нерсе кылбай эле жөн эле жатуу мүмкүнчүлүгүн бербегендиктен да алсырайт экенбиз. Кошуласызбы? Анткени биз дайыма эле кылыш керек, иштеш керек, муну жасаш керек, эмне кылсам деп ойлоно бергенде өзүбүздү ушунчалык жүктөй өйрөткенбиз, анан аягында чарчап алсырап калат экенбиз. Бирок сиз мындай деп ойлогонуңузда, мен бош отуруп, эс алып бош жатканда мен жөн эле жатып калам деп. Жок, эң кызыгы дал ошол биз бош жаткан учурда биздин аң сезимибизде, биздин жан дүйнөбүздүн, жүрөгүбүздүн тереңинде катылып жаткан баалуу нерселерди үстүнө калкып чыгууга жакшы мүмкүнчүлүк экен да булчу. Анткени биз бош жатканда эмне кылабыз? Акырындан биздин мээбизде анализ жүрө баштайт да. Мен эмне кылып атам жана эмне кылышым керек болот? Башкача айтканда, мээбиз бош жатпайт экен да. Бул кезде биздин денебиз бош жатканы менен көптөгөн биздин энергия мээбизге кетет экен да, гана мээде анализ жүрүп, керек болсо эң сонун идеялар, эң сонун демилгелер, эң сонун бир кылыш керек болгон кыймыл аракеттер ошо бош жаткан учурда калкып чыгат экен дагы, анан эртеси биз ошолорду кылганга көбүрөөк жөндөмдүү болуп
жумушка мындайча айтканда булчуңдарыбыз толуп бир башкача күч менен чыгат экенбиз. Ошондуктан айтат элем, өзгөчө бир эмгекчил адам болсоңуз, анда кай бир күндөрү жумасына бир күн сизге көп болуп атса, жоктобунда 2 жумада бир жолу өзүңүздү жөн эле даамдуу тамак жеп, жакшы көргөн китебиңизди окуп, киноңузду көрүп, бош эле жатыңыз. Ошондо күчкө толосуз. Андан кийин дагы биздин күчүбүздү алган нерсе бул келечек үчүн коркуу. Жатып эле, эми эмне болот? Эми мени кандай келечек? Чөнтөгүмдө мынча сом, эч кандай запасым жок, же болбосо балдарымдын келечеги эмне болот? Бул баламдын сабагы мындай болбой атса, бул кантип жанын сактайт деген сыяктуу апа катары дагы бизде мындай тынчсыздануулар болот. Бул кадимки боло турган нерсе. Бирок кеп биз көйгөй биз ошол келечекти ойлоп атып, учур чакты унутуп коет экенбиз да. А билесизби? Мен айтпасам деле муну баарыбыз эле билебиз. Бүгүнкү кадамдарыбыз, бүгүнкү чечимдерибиз, бүгүнкү иш аракетибиз биздин келечегибиз. Башкача айтканда, келечегибизди биз бүгүн куруп атабыз да. Ошондуктан биз энергиябыздын баарын келечекке кам көрүп, келечекти ойлой берүү аркылуу энергиябызды жумшап салып, бүгүнкү күнгө учур чака энергиябыз жок калат экен дагы, анан таптакыр эле же куржалак калат экен, же келечектен жок, же бүгүнкү күндөн жок. Ошондуктан мен айтат элем, мындай болуп атса, анда көбүрөөк бүгүнкү күнгө фокус кылыңыз дагы, бүгүнкү күндө таасирдүүрөөк болгонго аракет кылыңыз. Же болбосо дагы бир биздин чектен чыккан нерсе бул өткөн өмүр менен жашап калуу да. Кечке эле өкүнө берет, артка эле кайтып бара берет. Билесиздерби, өткөн өмүрдүн эң сонун жери биз ал жерден сабак ала алабыз. Өткөн өмүрдөн эмне анализ кылып туруп, бирок ошону менен биз ага кош айтсак болот. Өткөн өмүрүм, сен жакшы бар. Рахмат, сениндеги кыйынчылыктар дагы жакшы нерселер да болгонуна мен кубанычтамын. Кыйынчылыктар аркылуу мен көп нерсе көрөм, билесиздерби? Кыйынчылыктар болгондо жакшы жери ошол кыйынчылык болбосо бүгүнкү сиз болмок эмессиз. Ошол кыйынчылык болбосо бүгүнкү деңгээлге жетмек эмеспиз. Кыйынчылыктар кайсы бир деңгээлде биз үчүн жакшы терапия да. Кыйынчылыктар бизди жакшы бир ачылыштарга, жакшы бир жетишкендиктерге түртөт. Ошондуктан ал кыйынчылыктарга рахмат деңиз дагы артка калтырыңыз, кайра эле учур чакка кайтып келиңиз. Эгер өкүнүп жата берсеңиз, анда өмүрүңүз куржалак өтүп кетет жана алсырай бересиз. Андан ары жөнөсөк, бул куткаруучу болуу дагы биздин күчүбүздү алып коет экен. Өзгөчө человек отношений деп коет да, бул мамилелерди биринчи орунга койгон адамдар бар. Алардын эмоционалдык интеллектиси аябай жогору адамдар, булар мамилени абдан баалашат, алар үчүн адамдардын көңүлү баалуу, алардын көңүлүн оорутуп албаганга аракет кылган адамдар үчүн көбүнчө ушул адамдар куткаруучунун ролун алып алышат. Башкача айтканда, кай жерге жардамы керек болсо андан суранабы, жокпу, кыскасы ошол жерде жүрүшөт да. Ошондуктан бул менде да бар болчу, бирок эң жакшысы мен үйрөнүп калдым. Кайсыл жерге куткаруучу керек болсо албетте барам, бирок кереги жок жерде, сизсиз деле күн өтө турган жерде барыштын кереги жок. Албетте сууга чөгүп атса, кол сунуш керек. Мен муну менен айткан жокмун, таптакыр өзүмчүл болуп калыңыз деп. Бирок ашыкча куткаруучу болуу биздин энергиябызды алып коет экен. Суранса кылыңыз, кааласаңыз кылыңыз, кыла алсаңыз кылыңыз. Бирок кыла албасаңыз, каалабай турсаңыз жана суранбаса деле кыла бербеңиз. Анткени мен билем, суранбаса деле, каалабаса деле, кыла албаса деле тырмалаңдай берген адамдар бар да. Ошол адамдардын катарын толуктасаңыз, анда бул жагында жакшылап ойлонуп көрүңүз, анткени бул сиздин ашыкча энергияңызды алып коет. Анан дагы бир нерсе, бул кандай адамдарга тиешелүү? Күчтүү жагы жоопкерчилик деген сапатты күчтүү өнүккөн адамдарга. Мисалы, жоопкерчиликтүү адамдар бир нерсени убада кылса, ошону аткармайынча жандары тынбайт да. Ошону аткармайынча тынч уктабай калат. Мен убада берип койдум эле, кылышым керек, кылбасам уят.
Бул эң сонун жоопкерчилик деген сапаттын болушу эң сонун. Анткени силерде жоопкерчиликтүү адамдар болгон үчүн Кыргызстанда дагы деле тартип сакталып турат, дагы деле көп нерседен үмүттөнсөк болот да. А бирок мунун дагы ар бир нерсенин жакшы жана терс жактары болгон сыяктуу эле жоопкерчиликтүү адамдардын бир жаман жери убада кылып койгондон кийин биз тынчуктай албай калат экенбиз да. Же болбосо жоопкерчиликтүү адамдар бир ишти баштап койду, акырына чыкмайынча мээсине эс алуу бербейт. Ошондуктан мен айтат элем, бир нерсе убада бергенден мурун жакшылап ойлонуңуз. Сизде канча убакыт бар, сизде канча күч бар, кыла аласызбы? Анан бир ишти баштадыңызбы, тез арада бүткөргөнгө аракет кылыңыз. Мындайча айтканда, ар бир кичинекей иштин оозун ачып коюп эле кете бергенде, бул биздин ашыкча энергиябызды алып коет да. Анан дагы бир сонун кеңеш Алуника айтып бергени мага абдан жакты. Эгер сиздин алдыңызда сиз чоң бир проект, долбоор же болбосо абдан чоң тапшырма турса, анан убада берип койгон болсоңуз, ошону көрүп алып эле, эми мен муну качан бүтөм, бул менин бүтмөйүнчө бир тынчымды алып бүттү деп энергияңызды корото бергенден көрөкчү, ошол алдыңызда турган тапшырманы кичинекей, тез арада кичинекей бөлүкчөлөргө бөлүп алыңыз дагы. Анан бүгүн 1 сааттын ичинде ушул бөлүкчөнү кылам, эртең 1 саат, бир сууну 1 саат дейсиз да, анан кичикей бөлүкчөнү кылып атып, чоң долбоордун аягына жетип калганыңызды өзүңүз байкабай каласыз. Ошондуктан бул жагын эске алсаңыз болот. Дагы бир себеби өзүбүздү кыймылдуулуктан, анан же болбосо спорттон куржалак калтыруу дагы бизди алсыратат экен да. Эми сиз бул жакта айтышыңыз мүмкүн, фитнес залга менин акчам жок, убактым да жок дегесеңиз, бул жөн эле актануу болуп калат. Анткени үйдө жатып деле ар кандай көнүгүүлөрдү кылса болот, жок эле дегенде 2 аялдама же 3 аялдама жөө бассаңыз болот да. Ошондуктан эгер сиз кыймылдабай жата берсеңиз, билесизби, качан спорт менен машыккан адамда мээсинде жакшы гормондор иштелип чыгат да. Качан адам кыймыл кылганда абдан, бул гормондорду иштеп чыгарын унутпаңыз. А эгер сиздин жумушуңуз кол учунун эле кыймылын талап кылган жумуш болсо, жана өзгөчө өзүңүздүн жеке унааңыз менен жүргөн болсоңуз, анда кыймылсыз жашоо дагы сизди алсыратат экен да. Бул жагын да эске алыңыз. Андан ары таарыныч жөнүндө көптөгөн видеолор бар, бирок таарыныч ушунчалык алсыратат. Сиз ойлогондон да алдаганча алсыратат да. Анткени сиз ичиңизде эле кечке эле таарынган адамыңыз менен уруша бересиз, аны менен сүйлөшө бересиз, ичиңизде аны жазалай бересиз. Кыскасы, ушу таарынган адам сиздин болгон оюңузду ээлеп алат. Ушул сизге керекпи? А таарынган адам эчтеке менен иши жок, керек болсо таарынып алганда эле сезген жок алчы. Ошондуктан эгер таарынып калсаңыз, тез арада ал адам менен тынчтыкка келиңиз, же болбосо ал адамга мен таарынбайм деген чечим чыгарыңыз. Анткени мен буга чейин айткам, таарынбай коюу же таарынуу бул сиздин жеке чечимиңиз. Мен ал адамга таарынбайм, анткени ал адамдын деңгээли ошол. Ал андан артык кыла албайт. Же болбосо мен ал адамга таарынбайм, анткени ал байкабай эле сүйлөп алды, Ал адамга таарынбайм, анткени ал өзүнүн мүнөзү ошондой. Же экөөбүз ушунчалык айырмаланып турабыз, анын баалуулуктары башка деген нерсе менен чечим чыгарып алсаңыз, таарыныч деген ичибизди жеп, бизди жок кылган курт деп айтсам болот, образдуу түрдө сизге жакын жолобойт. Андан кийин өзүбүздү аябоо дагы бизди алсыратат экен. Мен байкуш, билбейм, укмуш аябыз да. Мен качанга чейин ушинтип азап тартып берем, качанга чейин мени колдоно беришет, мен ушинтип эле жүрө беремби деп өзүңүздү башыңыздан сылап жата бериңиз, анан сиз күчкө толот экенсиз. Жок, күчкө толбойсуз, сиз алсырайсыз. Өзүңүздү эч аябаңыз. Аябаңыз, анткени сиз мындай ойлонсоңуз, сиз аяй турган майыпсызбы, же аяй тургандай акыл эсиңиз артта калды беле дегендейчи. Керек болсо, мага жакканы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар да өздөрүн аябайт. Алар айтат, мен кыла алам көп нерсени. Менин кол бутум жок болсо эле мени чектеп кое албайсыңар деп туруп канчалык бийиктикке жеткен адамдар бар. Ошондуктан сиз аябаңыз өзүңүздү. Андан ары мындай адамдарды уктуңуз беле, күрөшүп атып чарчадым дешет да, алсырап бүттүм деп. Бирок күлкүнүчтүүсү, эгер ойлоно турган болсо, эмне менен күрөшүп атат алар? Биз эч качан кичинекей нерсе менен күрөшпөйбүз да. Мисалы, чымын менен, чиркей менен күрөшпөйбүз.
биздеги көйгөй дал ошол чымындай чиркейдей болгон нерсени чоң элестетип алып эле анан күрөшө берет экенбиз. Чындыгында биз күрөшүп аткан нерсени реалдуу алып караганда күрөшө турган нерсе деле эмес. Сен менен күрөшүп деле убактым жок айланайын. Сен менен күрөшүп отургум да келбейт деген чечим дагы деле өзүңүздөн экен да. Андан кийинки дагы бир нерсе ашыкча жеп алуу дагы бизди алысыратат экен. Өзгөчө Алониканын бир нерсеси мага жакты. Саат кечки 4-төн кийин 16:00-дөн кийин тамак жебейм дейт да. Мен аябай таң калдым. Бир жагынан таң калдым, экинчи жагынан анын эркине аябай баа бердим. Ал өзү жаңылбасам 47 жаштагы аял, бирок ушунчалык жаш көрүнөт да. 35 жаштагы бир 10 жылга калп айтпайын 10 жылдан ашык деле абдан жаш көрүнөт. Мен ойлойм анткени ал тамакты ушунчалык өлчөп жейт жана кечинде саат 4-төн кийин жебегени бул аны жаш көргөзөт. Анткени биздин организм тамак сиңирип атып чарчайт да. Өзгөчө биздин элибиз этке да жакынбыз, эттин сиңишине аябай көп убакыт талап кылынат. Ошондуктан эгер сиз алысырап атсаңыз, анда ашыкча тамак жеп аткан болсоңуз, бул жагында көзөмөлгө алсаңыз жакшы. Дагы бир нерсе, ушул адамга чыдап атып чарчадым дейбиз да. Ошол адамга чыдайсызбы, мындан ары же чыдабайсызбы, дагы деле бул сиздин чечим. Бизде сонун видеобуз бар, чынжыр менен сизди эч ким байлап койгон жок. Эгер сиз кайсы бир адамга чыдаганга туура келип атса, анда ал адамды аймагыңыздан чыгарыңыз. Же болбосо ал адам менен сүйлөшүңүз ачык айрым, же болбосо кандайдыр бир жолдорун, чыдабоонун жолдорун билбейм, издеңиз да. Анткени көп учурда, кайсы учурда бизге чыдаганга туура келет. Ар бир адамдын өзүнүн жеке аймагы бар. Анан ошол жеке аймагында саналуу эле адамдар болушу керек да негизи. Көп учурда биз чыдаш керек болгон учур бул ошол жеке аймактан биз өзүбүз кирбеш керек болгон адамдарды киргизип алабыз. Биздин чекти бузуп кирип алышат да, анан бизге зыянын алып келе берет да. Ошол жеке аймагыбызда чыгарып коюш да биздин колубузда, киргизип коюш да биздин колубузда. Ошондуктан чыдап кереги жок. Бирок бул жерде бир нерсени эске алыш керек. Чыдамдуулуктун жакшы жагы да бар. Терс жагынан айтып атам да мен көп учурда. Андан кийин акыркысы биз көзөмөлдөй алган айлампа жана көзөмөлдөй албаган айлампа, бул жөнүндө да сонун видео тартканбыз. Көп учурда биз энергиябызды биз көзөмөлдөй албаган ситуацияларга же болбосо адамдарга да коротуп коет экенбиз да. Мисалы, оңой эле аба ырайын бүгүн эртең менен туруп эле терезени карасам эле жаан жаап аткан болот. Кол чатырымда жок эле, жылуу кийимди ала эле келем, ушул аба ырайын аза өттү деген сыяктуу налый берсеңиз энергияңыз төнүп калат. Же болбосо ушул адамдар мен жөнүндө ушинтип сүйлөп да жатты дей берсеңиз дагы энергияңыз коройт. Сиз таасир бере албаган нерсенин баарын четке жылдырыңыз дагы, болгон энергияңызды, күчүңүздү сиз таасир эте алган нерселерге коротуңуз демекчимин. Анда эмне демекчимин? Өзүңүздү алысыраткан нерсенин баарын четке жылдырыңыз дагы, сизге күч кубат тартуулаган нерселерге жармашыңыз.